19 глава. Көп тренировка кылыңыз. Жыйынтыгы сиз күткөндөн да чоң болот. Бул 1972 жылы Мюнхенде болгон. Анча деле таанымал эмес сууда сүзүүчү старт сигналын күтүп, бассейндин бортигинде турган. Бул анын биринчи олимпиадалык оюну эле жана финалга чыкты. Сигнал болгондо бассейнге чүмкүп кирип, күчүнүн болушунча сүздү. Бир канча минуттан кийин ал алтын медалды утуп алды жана жаңы дүйнөлүк рекорд жасады. Кийинки күнү ал дагы сүзүүгө катышат жана дагы алтын медалды жеңип алды. Дагы кызыгы, ал кайрадан рекорддук убакта сүзүп келди. Ал Мюнхенде 7 сууга сүзүүгө катышып, 7 алтын медалды жеңип алган. Бул олимпиадалык оюндардын тарыхында эң чоң сенсация болгон. Ошентип ал тез дүйнө жүзүнө таанымал болду. Анын аты Марк Спиц эле. Бирок анын триумфунун артында көптөгөн сааттар бою тынбай жасаган тренировкалар болгон. Сааттан саатка, күндөн күнгө, жылдан жылга созулган Мюнхендеги олимпиадага даярданган тренировкалар бар эле. Анын жеңиши өзүнөн өзү болуп калган кокустук эмес болчу. Бул анын спортко арнаган бүткүл жашоосунун жана эмгегинин үзүрү эле. Анда буга жетиш үчүн эмнени кааларын жана эмнени жасашты билген чемпиондун жүрөгү жана өзүнө арноо бар эле. Ийгиликке жеткиси келген адамдар үчүн анын бардык адамдар жеңишке жеткиси келет, бирок бардык эле эмгектенгиси келе бербейт деген сөзү эсте калчу сөздөр. Бактыга жараша, ойдун күчүн эффективдүү пайдаланыш үчүн чемпиондукундай өзүн арноонун кереги жок. Андай болсо аз эле адам ойдун күчүн колдонмок. Бирок сиз ошол сабакка өзүңөргө канча убакыт талап кылынса, ошончо убакыт бөлгүлө. Ойдун күчү өз эле сыйкырланып келип калбайт. Бул китеп өнүгүү үчүн жана ойдун күчүн пайдалануу үчүн биринчи кадам болуш керек. Жок дегенде бир ай ушул китеп боюнча машыкмайынча эч ким бул системаны аягына чейин түшүнбөйт жана кандай экенин сезбейт. А жыйынтыгы 2-3 айдан кийин гана пайда болот. Алгачкы билинген өзгөрүүлөр бир канча күндөн кийин же жумалардан кийин сезиле баштайт. Бирок аларды көпкө созулган практикалардан кийин пайда болчу жыйынтык менен алмаштырбагыла. Мен сиздерге тынбай өсүп туруш үчүн дайыма тынбай практика кылып туруш керек деп эскертким келет. Өсүүнүн баштапкы стадиясында бир күн жасабай койсоңор эле 3-4 күндү жоготосуңар артынан кууп жетиш үчүн. Бир күнү жарым саат жасап туруп, бир канча күн жасабай койгондон көрө, күндө 5 мүнөттөн калтырбай жасап турган жакшы. Коротунду. Ар бир адам кылган ишин сыйлык алыш үчүн жасайт. Олимпиадалык атлет узак жана катуу машыгат. Анткени анын максаты алтын медаль алуу жана өзүн эң жакшы татыктуу экенине канааттануу. Жумушчу күнүгө жумушка барат. Анткени анын жуманын аягында зарплата күтүп турат. Ишкер бардык күчүн, энергиясын өзүнүн ишине берет. Анткени ал өзүнүн ийгилигинин жемишин алат. Мастер үйүнүн фундаментин ремонт кылып кечтерди өткөрөт. Анткени акыры ыңгайлуулукту түзөрүн ал билет. Жана ушулардын артында эмгегиңин түшүм үчүн сыйлык жөнүндө ой болот. Эгерде биз жумушубуз үчүн эч кандай компенсация албасак, анда кылган ишибизде эч кандай себеп жана ишибиздин мааниси жок. Аз гана адамдар рахат алыш үчүн гана бекер иштеп берет. 21-кылым бизден жаңы жөндөмдөрдү талап кылат. Интуиция, визуализация, чыгармачылык ийгиликке жетиш үчүн керек боло тургандардын аз гана бөлүгү. Сиздер жаңы кызыктуу эпоханын босогосунда турасыздар. Бул китепте керектүү сапаттарды өзүбүзгө киргизүү жана алардын жардамы менен өзүбүздүн ички потенциалыбызды көбүрөөк колдонуунун жолдору камтылган. Бирок бул үчүн бул китепти жөн эле окуп коюу жетишпейт. Сиздер өзүңөрдүн үстүңөрдөн талыкпай иштешиңер керек. Элестете аласызбы, өзүңүздүн сознанияңыздын үстүнөн иштеген эмнелерге жеткизет? Сознанияңыздын күчү бул позитивдик ойлонуу же кызыктуу идея деп ойлосоңуз, же болбосо балким бул иштейт, балким иштебейт деп ойлосоңуз, сиз эч убакта ойлонууңузду өстүрүүгө аракет кылбайсыз. Биз эмнени жасай алам деп жана ким боло алам деген так ойлор гана бизди жаңы чындыкты жаратууда бизди регулярдуу түрдө иштөөгө стимул берет.
Силерде толтура мүмкүнчүлүктөрү бар сонун жашоо күтүп турат. Сиз эмнени элестете алсаңыз, ошонун баары сиздин колуңузда. Баары даяр жана алар сизди күтүп атат. А сиз даярсызбы? Бул китепти бир нече жолу көңүл коюп окуңуз. Бардык принциптерди үйрөнүңүз. Дайыма тренировка кылып туруңуз жана жакын арада сиздин жыйынтыгыңыз сиздин күтүүлөрүңүздөн дагы ашып түшөт. Бул китепке 25 жылдык изилдөөлөр жана 25 жылдык окутуулар камтылган. Менде жаралганда эле изденүүчү акыл болгондуктан жана тойбогон окурман болгондуктан мен адамдын мүмкүнчүлүгүнө таандык болгон, айрыкча адамдын ойлонуу өзгөчөлүктөрүнө таандык болгон бардык маалыматтарды активдүү түрдө издегем. Менин бул кызыгуум мени көптөгөн ажайып лабиринттерде алып жүрдү. Кээ бирлери өтө баалуу болду, кээ бирлеринде пайда деле болгон жок. Мен адамдарга эмнени окусам, ошону өзүм жасап жүрүп мен өзүм өстүм. Дүйнө жүзү боюнча семинарларымда адамдарды окутуп жана тренировка кылдырып жүрүп, өзүмдө адамдын ойлонуусу жана ал кандай зор күчкө ээ экени жөнүндө түшүнүк пайда болду. Жана бул китепти жазыш үчүн эң баалуу китептерди жана маалымат булактарын колдондум. Ушуну менен Джон Кеханын «Подсознание может все» деген китебин аяктайм. Орусчадан кыргызчага которгон жана окуп берген Уралиева Кенжегүл. Укканыңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем.